таможнядан бар. Мен сурам сизге да. Азыркы күндө Минскте биздин 500 машинабыз турат. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Маалымат бар. Не үчүн ошол жерде кармалып турат? Не үчүн бул жакка 6 айдан бери, 7 айдан бери келбей турат? Беларусиянын бажы кызматы менен 2 жолу сүйлөшүү жүргүзүлдү. Биздин кыргыз жарандарынын чет мамлекеттен Европадан автоунааларды ташып келип, Беларусия өлкөсүндө кармалып калып аткан себептери бар. Алар ЕЭП алкагына кирип атканда текшерүү иштери жүргүзүлөт. Ар бир чегарадан өтүп атканда, анын ичинен бажы чегарасынан өтүп атканда автоунаалардын ичинен ошо биздин жарандар аркылуу катылып коюлган экинчи документтердин табылган. Катырып айтсаңыз. Алып келе жаткан унаалардын ичинен экинчи документ табылгандыгы да аныкталган Беларусиянын бажы органынын тарабынан. Мисалы, $40.000 автоунааны алып келе жатып, аган $350–500 сатып алды деген документтер чыккан. Бул эми Беларусия тараптан ана сөзсүз анан шек жаралган. Демек Кыргызстанга келгенде ушундай баа менен бажы төлөмү алынабы деген шек саналат дагы, андан аркы иштерди жүргүзүү үчүн токтотулуп калат. Түшүнүктүү. Ошол биздин жарандарыбыз Европадан алып келип жатпайбы? Ошол машиналарга сиздер ошол жерде 6 ай, 7 айдан бери кармалып турат, жардам беришиңер керек да. Укуктук талаада болсо дагычы. Экинчи сурам сизге, эмне үчүн бизде 2017 жылга чейинки машиналар келгенде растаможка биз кыла албайбыз тура? Эмне үчүн Казакстанга биз кыла албайбыз? 2017 жылга чейинки машиналар боюнча, автоунаалар, жана ошондой эле оор жүк ташуучу машиналар боюнча, фуралар боюнча маалыматыңыз бар ушул боюнча? Мен сиздин сурооңузга түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында болбойт, Казакстанда болот деп атасыз? Андай эмес, бул Белоруссия, Россия, Казакстан, Армения, Кыргызстан 5 мамлекет бир бирдиктүү экономикалык алкак. 2016 жылкы чыккан фура келсе, сиздер растаможка кыласыздарбы Кыргызстанда? 7 жыл. 7 жылдык чек бар. Евразиялык экономикалык комиссиянын чечиминин негизинде 7 жылдык мөөнөттөгү 2015 жылкыны биздер растаможка кыла албайсыздар туурабы? Эми кылабыз, бирок кыласыңарбы? Баасы абдан жогору болот. Болуп турбуз. Эмне үчүн ошону бизде Казакстанда ошону растаможка кылат? $4000–3500. Билбейм Казакстан. Азыркы күндө айына 1000ге жакын бизге фура жана жеңил машиналар кирип жатат да, Казакстандан растаможка болуп, Кыргызстандан номер алып жатат. Анткени ал жакта растаможка арзан болуп жатат. Ошону Кыргызстандан кылсак болбойбу? Алар деле таможня союзга кирген, биз деле киргенбиз, туурабы? Кечиресиз, казакстан үчүн мен жооп бере албайм. Тарифтер бирдей болуп жатпайбы? Ким жооп берет буга? Президенттин өкүлү. Таможняның директоры сізге айтпадыбы? Өзүнүн ошо Евразиялык ошол уюмдун өзүнүн Эми мындайда, рахмат. Мындайда биз өзүбүздүн казынабызда ойлошубуз керек да. Чындыгында мен жана жогоруда айтып кеттим. Эгерде биз ошолорду бизде казактардай болуп, бизде растаможка боло турган болсо, жылына 5 миллиард сом бизге налог түшөт экен. Ошол налог азыр Казакстанга төлөнүп, бизден номер алынып жатат да. Ушуну дагы мен урматтуу төрага Нурбек Нурбекович протокол тапшырма берем. Ушуну аткаруу бийлигине тиешелүү министрликке берсеңиз протокол тапшырма. Себеби Казакстанда растаможка болгондо бизде болбой жатат. 5 миллиард бул чоң акча да жылына. Жана ошондой эле ички иштер министрлиги сизге да бизге келгенден кийин бул жакта растаможка болгондон кийин көптөгөн ушул унаа ташыгандардын машиналарын себептүү жана себепсиз кылып сиздер ушул кармап жатыпсыздар да. Бизге так маалымат боюнча Гуурдун балдары деп айтып жатат Бишкекте, ошол келип бизди вагондон түшүрбөй туруп деле кармап жатышат дейт. Эмнеге негизинде кармайсыңар силер? Шуну айтып бересизби? Саламатсызбы Айбек Жапарович, саламатсызбы депутаттар.
Бул иштер боюнча түшүндүрмө берип кеттим. Азыркы мына акыркы ишти айтайын, 2023 жылы козголгон иш боюнча 30 машина боюнча иш козголгон. 30 машинанын вин-код деген болот машинада. Вин-коддордун баары тең перебет болуп, жаңы вин-коддор басылып, жасалма документтер менен келип бизде растамашка болуп оформление болгон машиналар. Бул кылмыш иши 380 берени бар, кылмыш жаза кодексинде автотранспорттарлардын идентификацион коддорун жок кылуу или өзгөртүү деген боюнча. Ошо боюнча ошону алкагында иш козголгон. Булар эмне үчүн өзгөртөт деген суроолорго туулушу мүмкүн. Бул туулганда бул машиналар көбүнчө келген Литвадан бир завод бар экен, ошо Литвадан заводунан алып жөнөтүп атышат. Ошо 30 машинанын тең бул криминалдык машина болушу мүмкүн. Ошол себептен булар вин-коддорун өзгөртүп, жасалма документтер менен Кыргызстанга алып кирген. Сизге общий жалпы маалымат берип кетейин. Рахмат, кагаз түрүндө мага жөнөтүп койсоңуз бардыгын. Мен суроом сотко. Соттун өкүлү бар да, Соттон келдиби? Сотту чакырганбыз, келген жок. Мындайда президент өкүлүнө берейин да. Бизде сырттан келген машиналарды бизде келип каттагандан кийин, бул жакка келгенден кийин Европадан алып келгенде, алар лизинг менен сатып алганда кыргыздарга сатып береткен дагы биз бул жакка алып келгенден кийин, Бишкекке келгенден кийин машиналардын бардыгы алар ушундай бизде угон болду деп Интерполго берип салат экен. Андан кийин ал машинаны биздин жарандар бул жакта сата албайт экен. Сотко берсе бизде сатып алганы чын дейт экен, бирок башка бирөөгө сатканга укугу жок деп чыгарып берет экен да. Урматтуу төрага, ушулда көйгөйлүү маселе болуп жатат да. Сырттан биздер машинаны алып келет экен да, бул алып келгенден соттон бизден эч жакка сатылбасын башка мамлекетке жана башка бирөөгө сатылбайт, өзү минген гана укукту берет экен. Ал жаран 10-15 машинаны алып келип алды, өзү жалгыз минбейт да. Саткан алып келген да. Ошону дагы урматтуу Алмаз Акынжан, ушунда бир өтө көйгөйлүү маселе болуп атат, бир карап жакшы тийиштүү сизге тапшырма берсеңиздер. Рахмат. Макул, эске алабыз.